Başla. Hurmatlı mekandaşlar, ben Kırgız elimin aldığında, memleketin aldığında hiç kaçan günüm yok. Günüm bolsa, übülöndün, bala çakamın aldığında günüm bolsa mümkün. 30 yıldan beri şularda da kısılıp kırdım. Bro elimden, jerimden aldığında hiç kırda günüm yok. Adırda şu Kırgız yerinin bütündüğü buzulmasında yoksun dediler. Reşatkanın içinde oturan. Ayrım sosyetlerde çıkıp atkan, cenab-ı lezvamenen kırkıp bir jaktı jaman көрсөтүп аткандар ишенбедим. Биз болгону комитет түздүк кемпирабатты коргоо боюнча. Канткенде кемпирабатты бербейбиз деп кеңештик. Бирок ал жеке мүчө болуп эч кимибиз кирген жокпуз. Мунун баары бийликтин эки достун токуган жомоктор. Жомоктор ишенбеди. Эгер кеңеш кылып сүйлөшкөн адамдарды камаса, күндө бийлик өзү өткөрүп атат. Ошолордун баардыгын камасын. Жерлерде атайын өз тараптарына жиындарды өткөрүп атат. Ошолорду камасын. Эми үчүн биз кемпирабатты бербейбиз дегендер кеңеш өтүп сүйлөшсөк бизди камайт. А өздөрү беребиз, колдойбуз деп жыйын өткөргөндөрдү эми үчүн камабайт. Кана адамдардын тең укуктуулугу. Алардын да пикири бар, биздин да пикири бар да. Биз кемпирабат кыргыздыкы берилбеш керек деген пикир үчүн камалып атабыз. А беребиз дегендер эми үчүн камалбаш керек. Кимибиз чыккынчыбыз? Ошон үчүн бийликтин соцсеттер аркылуу жүргүзүп аткан ар кандай уюштурулган, монтаждалган, кескилеген нерселерин ишенбегиле. Мен жеке мисалы Кыргызстан жерин бүтүндүгү үчүн өмүр бою камалганга да даярмын. Кемпирабат берилбесин деген мотив менен отурганга даярмын. Бирок мен отурганым менен ошол чечилеби? Чечилбейт. Ошон үчүн ар бир кыргыз мекенибиз үчүн, мекенибиздин бүтүндүгү үчүн үнүн чыгарыш керек. Ал милдеттүү. Кыргызстандын элинин, мамлекеттин ээси Кыргызстандын эли. Чыныгы элдин, мамлекеттин ээси менмин десең, анда үнүңдү чыгар. Үйүңдө бекинбе. Бийликтин ырын-ырдабы. Бул күндөрдө